Менин атым Эрнис Турунбаевич. Ушул Москва районунун Петровка айылынын тургуну болом. Ушул жер менен дыйканчылык менен иштейбиз. Кичине өзүбүздүн хозяйствобуз бар. Жерлерибиз бар. Мен бул Петровка айыл өкмөтүндө 2004-жылдан бери техникаларыбыз бар. Тракторларыбыз бар, селка, пелка, эми необходимо ошо жер иштеткенге техникаларыбыз бар. Эми биз баягы трактордун ичине эскирип баратканына байланыштуу тракторду жаңырталы дедик. Анан ушу Бишкекте трактор алып келген компаниялардын баарын кыдырдым. Бул трактордун çok хорошо эмнеси жакшы экен. Бул трактор эми өзүнүн кабинанын обзору, ичинде отурган трактористке баары көрүнүп турат да, обзор жакшы да. Койлада жүргөндөн уштап биягында баары жакшы көрүнүп туруш керек да. Анан комфорт. Андан сырткары бул электронный форсунки. Механик эмес, электронный форсунки экен. Андан сырткары бул тракторда фирма өзү 2000 моточас эме берет, гарантия берет экен, 2000 моточас. Бул тракторду иштеткенибизге бир 2 неделя эле болду. Ал жаңы эле алдык, бир 2 эле неделя болду. 50 саат эч жумуш кылган жок, жөн эле пустой баягы апкатышный эме болду, 50 саат. Эми биз муну Айылбанк аркылуу кредитке алдык 7 жылга 6% менен. Эми Айылбанкка рахмат айтсак болот. Айылбанк мында оперативный иштешти да. Айылбанкка мен ыраазымын. Буга чейин вообще кредит мындай алып көргөн эмесмин, биринчи жолу алып атабыз. Бирок чуркаган деле жокпуз. Документтер чогултуп келип бердик. Бир неделянын ичинде чечилди. Байдыкканга бардык, трактор тандап алла деди, сразу тандадык, уже айдап кеттик сага эле. Көп бүткөн жокпуз. Мындай тияка бар, бияка бар деп мындай волокита болгон жок да, тез эле болду. Эми бул тракторду биз Айылбанктан ошо 7 жылга алдык, лизингке алдык. 6% менен. Лизингке берди 7 жылга. Эми 6% эми иштеп турса, буюрса төлөнөт да. Жакшы эле экен. Компания Байдыккан находится на рынке с 2010 года. Занимается поставкой минеральных удобрений, семян, средств защиты растений. И одним из самых важных моментов, что у нас произошло, это подписание договора с Айылбанком о предоставлении техники в лизинг на долгосрочный срок по очень выгодным процентным ставкам, что очень положительно сказывается на обновлении парка техники в Кыргызстане. Этот лизинг не имеет аналогов на сегодняшний день в Кыргызстане по таким процентным ставкам и по такому сроку погашения. Это 6% и 7 лет, до 7 лет период погашения. И что одним из самых важных критериев является небольшой первоначальный взнос, это от 10 до 30%, и где сельхозтехника выступает в виде залога. После погашения полностью кредита сельхозтехника переоформляется уже непосредственно на приобретающего. Фермеры, которые приобрели наш трактор в лизинг через Айылбанк, подметили это, им очень понравилось, они очень остались довольными. Банк 2022 жылдан бери агроөнөр жай комплексин кредиттөө долбоорунун негизинде фермерлерге жеңилдетилген лизингдик каражаттарды тартуулап келе жатабыз. Анан ал долбоордун негизинде азыркы учурда биз өзүбүздүн банктын 5-6 өнөктөшүбүз менен кызматташабыз. Алар именно Европадан, Кытайдан, Белоруссиядан алып келип, ошол техникалык паркты жаңылатуу үчүн фермерлерге өздөрүнүн ошол тракторларды, айыл чарба техникаларын сунуштап жатат да. Азыркы ошол техникалык базаны кеңейтүү үчүн банктагы өзүнүн жумуштарды жасап келатабыз. Ошол негизинде мынакей кече жакында эле Байдыккан компаниясы менен келишим түзүлдү. Бул Байдыккан компаниясы Зумлион моделиндеги айыл чарба техникаларын Кытайдан алып келип, именно биздин фермерлерге таратып жатат. Бул долбоор, ошол эле долбоордун негизинде айыл чарба техникаларын 6% чен менен 7 жылга өздүк салымы 10% ченде эле таратылып атат. Бул долбоордун негизинде фермерлер бизден Айылбанктын каалаган филиалына барылып кайрылып, кененирээк консультация алып, жана ошол каалаган техниканы алып, өзүнүн техникалык базасын кеңейтүүгө аябай чоң сунуш болуп эсептелет десем жаңылышпайм.